Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Екатеринбургда айлыгын ала албай калган мигранттарга акчасы кайтарылды. Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугу айлыгын ала албай жүргөн кыргызстандыктарга жардам берди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда башкы консулдуктун жардамы менен мигранттардын 3,269,700 рубльдук айлыгы төлөнүп берилди. Бул багыт боюнча иштер улана турганы кошумчаланды. Булак Спутник эже. 6 февралдан тарта карызы барлардын электр жарыгы өчүрүлөт. Буга Бишкек шаарында электр энергиясына карызы бар абоненттердин көбөйгөнү себеп. Мындан улам электр энергиясын көзөмөлдөө жана эсепке алуунун автоматташтырылган системасы карызы бар 7000ден ашык абонентти дистанттык түрдө өчүрөт. Бул тууралуу Чүй электр тармактар ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Өткөн жылдын декабрь айында жана 2023 жылдын январындагы катуу суукту эске алып, карызы бар абоненттердин жарыгы өчүрүлгөн эмес деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары дебитордук карыздын өсүүсү электр тармактарын жана жабдууларды тейлөөгө түздөн түз таасирин тийгизе турганы белгиленди. Булак Супер кежи. Лейлекте Баткен жана Согди облустарынын башчылары жолукту. Кыргызстандын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укук өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согди облусунун жетекчиси Раджобой Ахмодзода жолугушту. Президенттин облустардагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, тараптардын жолугушуусу 2 февралда Лейлек районунун кыргыз-тажик чек арасында өткөн. Жолугушууга ошондой эле эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, район акимдери, Кыргыз Республикасынын УКМК чек ара кызматынын директору Уларбек Шашиев жана Тажикстан Республикасынын чек ара кызматынын жетекчиси Раджабали Рахмонали да катышты. Тараптар чек арадагы кырдаалды талкууга алып, андан соң 3 маселе боюнча макулдашышты. Чек ара аймактарында пайда болгон көйгөйлүү маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечүү 2023 жыл ичинде тынчтыкты сактоо багытында биргелешкен иш-чараларды өткөрүү. Эки облуста тең чек арага жакын жашаган жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жөнүндө сүйлөшүлдү. Булак Назар Ньюс кежи. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Сочиде өтөт. Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кийинки жыйыны Орусиянын Сочи шаарында өтөт. Бул тууралуу бүгүн 2 февралда кеңештин Алматы шаарында өткөн кезектеги жыйынында белгилүү болду. Маалыматка ылайык, кезектеги жыйынды июнь айында өткөрүү пландалууда. Белгилей кетсек, 2-3 февраль күндөрү Алматыда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйыны өтүүдө. Булак Супер кежи. ЖМК АКШ тынчтык үчүн Украинага аймагынын 20%-ын Россияга берүүнү сунуштаган. АКШнын борбордук чалгын кызматынын башчысы Уильям Бернс Киевке тынчтык келишимине айырбаштап Украина аймагынын 20%га жакынын Россияга берүүнү сунуштаган. Бул тууралуу Неозуркер Зейтунго басылмасы аты талбаган жогорку кызматтардагы адамдарга шилтеме берип жазганын РИА Новости кабарлады. Маалыматта АКШ президенти Джо Байден январдын орто ченинде суруунун жетекчисине аталган сунуш менен Москвага да Киевке да кайрылууну тапшырганы айтылат. Эки тарап тең бул сунушту четке каккан. Демилге ишке ашпай калганда гана Байден Украинага Абрамс танкаларын жөнөтүү чечимин кабыл алганы белгиленди. Аларда АКШнын Newsweek басылмасы Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Шон Дэвидтин NZ басылмасына чыккан макала чындыкка дал келбейт деген билдирүүсүн жарыялады.
Россия 24 февралдан бери Украинада атайын операция жүргүзүп келет. РФ президенти Владимир Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин кыргынына, мазагына кабылып келген элди коргоо деген. Өлкө башчынын айтымында операциянын башкы максаты Донбассты бошотуп, Россиянын коопсуздугун кепилдеген шарттарды түзүү. Ага чейин Путин Батыш Украинада Россияны кыйратуу үчүн антироссиялык анклав түзүүгө аракет кылганын, атайын операция дал ушул максатты алдын алуу үчүн башталганын билдирген. Булак Спутник эже. Туркия менен Батыштын ортосундагы чер курчуду. Туркиянын ички иштер министрлигинин башчысы Сулейман Сойлу АКШнын Анкарадагы элчисине түрк элдерине бүлүк салбоого жана кан колун алууга чакырды. Кайсы бир союздаштарыбыз өткөн жылы Стамбул шаарында болгон теракттын уюштуруучулары жөнүндөгү маалыматты жашырып, бүгүнкү күндө дагы кумары канбай Туркия мамлекетинин ичинде тополоң уюштурууну көздөдү, деди министр. Ушул жуманын дүйшөмбү күнү Американын Анкарадагы элчилиги өзүнүн жарандарын Стамбулда күтүлгөн теракттан сактанууга чакырган. Андан көп өтпөй Швеция, Нидерланды, Улуу Британия, Франция, Швейцария жана Германиянын элчиликтери өздөрүнө тиешелүү болгон мекемелерди убактылуу жапкан. Бул нерсе союздаштыкка да достукка да туура келбейт. Американын кылып жатканын психологиялык согуш катары кабыл алса болот деп билдирди Туркиянын тышкы иштер министрлиги. Булак Назар Ньюс кеже.